Gülsün kız. Ana, koldu çiçeğiz, on koldu çiçeğiz. Мээрімгүл Анарбай кызы 3 баланын энеси. Кичүү кызын бүгүн эмдөөгө алып келген. 2 жаштагы кызын эмдетүү зарылдыгын жакшы түшүнөт. Болду kızım, boldu. Бул саңа билек. Болду kızım. Илема, жактыбы? Я жактыбы мешка? Ма, саңа. Ал, карма. На саңа. Бүгүн биз эмдөөгө келдик. Кызым 2 жашка толду. 2 жашта прививкасын алган эмдөөгө келдик. Будан бар 2 балам бар. 2 балам бири 7 жашта, бири 6 жашта. Биз аларга ар убагында бардык эмдөөлөрүнөн өткөнбүз, убагында алганбыз. Эми биз кызамыктын алдын алуу, туберкулездун, ар кандай ошо оорулардын алдын алыш үчүн эртерээк прививка алганга аракет кылабыз, убагында калтырбаганга аракет кылабыз. Кыргызстандын улуттук Кызылай коому балдарды кызамыкка жана башка жугуштуу ооруларга каршы эмдөөгө чакырат. Бүгүн алар Ош шаарындагы кеңеш айылында номер 6 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда түшүндүрүү иш-чарасын өткөрүштү. Каршы эмдөө башталат. Азыркы учурда Кызылай коому ушу көкжөтөл жана кызамык оорулары көбөйүп жаткандан себеп атайын ЦЦМ, ГСВ поликлиникаларда не только Ош шаарында, Ош бүткүл Ош облусу боюнча иш-чараларды өткөрүп келе жатабыз. Отказниктер баш тарткан ата-энелерди чакырып, алардын балдары менен биргеликте чакырып, оларга туура маалымат берүү максаты. Дарыгерлер ата-энелерге сөзсүз вакцина алышын керек деп эч кимди мажбурлай албайбыз. Бирок кырдаал курчуп эпидемиологиялык абалдын начарлап кеткен учурларда билим берүү мекемелери балдарды окуу жараянына аралаштырбайт, бала бакчага окууга кабыл албайт. Ал эми ишке жарамдуу жаран кеңсеге бара албайт дешти. Жаңы мыйзам президент Жапаровдун буйругу менен атайын кабыл алынган, эми жергиликтүү бийлик органдары кырдаалга жараша чечим кабыл алат. Жылдын башында 38 ата-эне баш тарткан болчу ушул эмдөөдөн. Ушул иш-чаранын жүрүшүндө биз азыр 50% ашыгын, где-то 18 ата-энени келип алышты ушул иш-чарадан кийин. Келип алып, анан бири-бирине да айтышып, бул коопсуз экен, бекер экен, натыйжалуу экен деп алып, башкаларга да айтышып, ушул иш-чаранын көп бизге жардам болуп атат. Эмдөөнү албай коюунун кесепети Кыргызстанда 2014-2015 жылдары сезилип, бул жылдары кызамыкка кабылган 17 000 учур катталып, көрсөткүчтөр кескин жогорулап кеткен. Дарыгерлер коңгуроо кагып, Кыргызстан дин башкармалыгы менен биргеликте иш алып барышкан. Калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүп, адистер үймө-үй кыдырып, кызамык тууралуу кеңири маалымат беришкен. Мен 3 балам бар. Эмдөөдө өз убагында аламын. Дарыгерлер келип бизге убагында прививкаларды алгыла деп чакырат. Келип алып кетебиз. 1 жылдан бери кызамык оорусу өтө күчөйдү. Көп ата-энелер албай атат. Ошо албаган себебинен балдарды өлүмгө да алып келатат. Биз өз убагында алып кетебиз. Мына 1 жылда Кудай кааласа мына балам 1 жашка чыкты. Өз убагында алдым. Улуттук Кызылай коомунун кызматкерлери балдарды кызамыкка жана башка жугуштуу ооруларга каршы эмдөөгө чакырып, ата-энелер менен түшүндүрүү иштерин активдүү жүргүзүшүүдө. Бүгүн алар балдарга оюн зоок тартуулап, белектерин беришти. Эмдөөдөн баш тарткандардын эң көп саны 2023 жылга туура келет. Бул жылы 22 000 киши балдарына вакцина сайдырууну каалабай тил кат жазып беришкен. Мындай ата-энелер менен эми жаңы мыйзамга ылайык бир гана медицина кызматкерлери эмес, атайын комиссия да иш алып бармай болду. Гүлжан Ажиматова, Мусимбек Ахмеджанов, Ош шаары.